Урматтуу замандаштар, негизи ыман тукумунда эмиш мындагы бөлүп айтып атабыз. Ыманды айтсак, баягы тумандай болуп көп белгилүү кишилер чыккан. Аны дагы айтап коюшуңа өзүңөрдүн уккум келип атат. Бир гана ымандан чыкканды айтсаңар, кандай белгилүү кишилер чыккан, өзүңүздөр угалы. Анан бир гана сөз бул жерден. Биз жанагы айтып атпайбызбы? Байтор. Жаманагул Байтор. Ооба, Байтор. Ошондон кийинки баласы Байсалбы же Бектообу? Жо, Байтор менен Бектоо неме тиги, тууган. Бул Байторудан Шекалы деп коет экен. Байторунун бир тууганы Байсалбы? Ооба. Ошо Байсалдын баласы болуш болду беле? Байсалдын Эрмек болуш деген. Эрмек болуш деген. Эрмек болуш. Эрмек болуш болгон. Бул Эрмек болуш деп, Эрмек болуш болгон. Болуш болгондон кийин жанагы бизде Күйрөк деген бош жерлер бар, ошого чейин арык чаптырып, суу чыгарып, анан биз жанагы Чоро тууганда, Чоро саяк, Ыман саяк деп Куртка суусунун боюнда турабыз да. Биз батыш этиги чыгыш жагында. Анан биз ошол жерден эки жакка суу алабыз. Эки жакка суу алабыз. Тиги биздин айыл үркүнчүлүү малдар андан, Чоро саяктар тиги жактан Ымандан суу алабыз. Анан Калпа болуш жөкө сууга келишет, суу бөлүшкө келишет. Суу бөлүшкө келип Калпа анан болуш тиги Эрмек болуштан болуш болгон кишиден анан суу бөлүп атса кичине чоңураак өс жагына бөлдүрүп алат. Анан бөлдүрүп алат. Анан айтат экен, Калпам тиги жерден бир чым алып койчу сен жактан. Бир чымды алып койсоң тең болот десе, Калпа албай коет, болду, бүттү, теңделди деп. Анан биздин жана Куртка суусуна Тогуз булак өрөөнү деп коет, жана омолдоштор турган жер Тогуз булак өрөөнү, а жерде булак көп. Ошо булактар чыгып туруп Курткага куят. Анан ошол жерден Калпага неме болуп, ошондон баштап тиги Кардон деп коет, Тогуз булактын башынан чап арык чаптырып бир айдын ичинде. Тиги Курткага куйдурбай суунун баарын тиги жанагы Күйрөк тиги Куртканын жерлерине, жаңталатын жерлерине бурдуруп кеткен. Тиги арыкта суу асып алып калган. Анан ошондо Калпа болуш келип туруп Эрмекке келип кечирим сурап, астына ат мингизип, үстүнө тон жаап, кечирим сурап, анан тиги тияка кайра куйдуруп туруп анан кийин неме болгон да. Мен айтып атканым жанагы Эрмек болуш чыккан Байсалдын баласы деп мен. Байсалдын баласы Эрмек болуш, Байсалдын баласы Эрмек болуш. Жакшы. Эрмек болуш. Эми айтсаңыздар, бул черикчини бизде көбүрөөк айтпай калдык. Ким сен өзүң ошону урпагысың. Черикчиден да бир кошуп айтсаң, урпактарын айтып, ошону жашаган. Черикчиден биринчи аялынан жан сүйөр менен табылды дебедимби? Ооба. Ошол жан сүйөрдүн балдарын торпокчу деп атпайбы? Ошолордон көп мындай балбандар чыккан, анан уста чыккан да. Жан сүйөрдөн Дакы Тайлак деп, Дакынын баласы Айдар уста деген болгон. Кожомберди Айдар уста деп. Ошол Кожомбердиден Маанекеден Эрназар, Бекназар деп жана моюнчу балбан чыккан. Айдар устаны бизде мындай айтат, мен Орозбек деген акеден оосунан жасып алдым бул тилде. Бектурган Орозбектин аксакалы бар, азыр ушул Торпокстан улус ошо киши да. Ошо киши айтат, Айдар уста Кудаяр хандык отурганда, экинчи отурганда өздөрүнүн баягы атадан калган бир кылыч бар экен да. Ошо кылыч сынып калган экен. Ошо кылычтан бөлөк кылыч менен отурбайт, ошол кылыч берилиш керек деп, ошону жамаганга уста чыкпайт, таппайт дияктан. Анан Айдар устага келгенде, Айдар уста айткан экен, эми силер келсеңер, менин устаканыма кирбегиле. Ооба. Кирбей турла. Силер мени алмаштырып коет деп ойлобойм, алмаштырбайм, өзүн жасайм. Бирок кирбегиле деген экен да, кирбегиле. Мен ырымым ушундай деп. Анан болбой бирөөнөн аңдыган экен да. Анан ошол киши эс үчүн билбей кийин жинде болуп калган дейт. Аңдыган киши айтпай калган дейт. Ал чыккан айткан ушул экен. Бул кичинекей көрүк устакана да. Ошо киргенде тиги эшигин жаап, көрүгүн баштап темирди алып чыкканда нар жагынан да жерден да ачылып, шумдуктуу кишинин баары келип темирди камырдай эле жууруп эле ыйлеп тастап койду булар деген экен. Деп айткан. Анан ошо Айдар устанын тукуму 7 муунга чейин булар уста болгон. Эң этекки муун Асагалы деген атаны мен өзүм көрүп калдым уста кишини. Өзү кичинекей жапалак киши болчу. Чыннын түбүн алаканда жабыштырып койсо мен ала алчу эмесмин. Ушуну 3-чү класс окуган бала элем, тарта алчу эмесмин, жабышып калчу чыннын түбү. Кол жумшак киши болчу. Ошо кишини андан мурунку Сарыкү деген уста Сарыкүдө өткөн экен. Булардын баары мындай зегерлик кылган эмес, булар жалаң ошол темирден кылыч жасаган. Ошол Айдар уста, ошол Кудаяр хандын жасагандан кийин Айдар уста неменин Тайлактын шыпырмасын жасаган деп айтылат бизде. Кылычын.
Тайлақтықын ба? Тайлақ батырдың шыпырма деген қылышын жасап, айтқан екен, атаң күрәя өмірі келте болып қалды, ошо алып келген темірмен қысқа қылыш шығып қалды екен. Осындай сөз бар. Ооба. Тоқталады, Асығалатаны көрген бізде Сейді деген бір жесті бар да, ішіне өтіп кетті. Ағыш ұста болшы айтты, олардың қолы күйбейді темірге. Алар метчик шығарып шыққан да. Темірден ошо өгө, олар темір танығанда, өгө метчик шығарып шыққан. Метчикті суғарғанда, мен төбен төбен қышқаш балаға қана салып тұрып салып суғарып дейді Асығалатан. Қолы күйші емес, қасиетті күйші болшы деп, ошо Сейді жесті айтқан ұқтым да. Анан бұлардың балдары бүгінгі күні бар. Асығалатан 3 бала бар, 3 баланың балдары Жапарбек, Капарбек, Сәбит Ақын деген балдары бар. Алардың балдары бүгінгі күні Жапар Ақын деген. Ошолардың балдары бүйтіп барып айтты тұрады бар. Ошол Асығалатанымен қызығып барып, не қалды, бір инструменттен қалды ғой десем, бірле дөшісі қалыптыр. Барында бар маны бербейлі қалыптыр, мал дөшетіле тұрады, тат болып қорағырыл. Bir қасиетті аздек деген немен тұқымасы айтылып еді. Үштелерді келеді ішін өтті. Қанша түтін? Алар торпақтар қадыр 80 түтінде болып қалды. Торпақтарды мен бүт тақтап шықтым. Алар бар, екінші Манекеден, Құдайберді Манекеде едім. Ошо Манекенің баласы жаңағы мойыншы болған. Мойыншы. Емінші мойыншы деп қалған? Бұл мойыншы аталғасы, бұл мойыншы болған 19-20-ға шыққан кезінде Шабдандың уағында да, Шабдан барған екен. Барса астынан ұлақ тартып шығышқан да, шыққанда сол, жерде аты тіл айтылмайды, Шабданды ечіп бір сарт балған дейді да, келіп тұр дейді. Анша-анша түсті чалып жүрер ме дейді. Анан келсе, астынан шығып, тегі балдардан жүріп алса, тегі Бекназар бар, оның қолына аты Бекназар өзінің аты. Жүріп алып, Шабданға таштаған екен. Анан ошондо эртесинен баягы ат оюн болуп атса, баягы Сартылбан келип, Бекти өкүттү менден жүргөн сенсиңби сен? О, мен. Сен ат үстүндө кийинеге окшойсуң, сен кийин болсоң, эртең күрөшкө чык, бооруңду жеймин деген. Бекназардын ба? Бекназардан ада курчтар келе колунду. Жей албасаң энеңди ал деп. Анан колу силккенде, тиги чекеси аттын шилисине тийип жарылып кетти чекеси Сартылбан. Ал күчүн көрдү да тиги. Анан эртеси күнү күрөшкө чыкканда Сартылбан чыгып отуруп ал деп, алашықтан отырып тұрбайды деп чөкчү отырды дейді, оны задын қойып қойды, ұштың түйі бар. Анан түйілер айттыр, ем аталар мен бұғанды ташып қойдым. Мен шығайын. Жашсың жолы жоқман ташып қойдым, мен шығайын. Астында қалсам, тейбе келем. Үстінде қалып чапқан болса, ертерек алып кеттіле, мұны бөлешкен балбандан барын ақырегі мен сөйізін суырып қойды да отыр. Айтты. Деп тұрған мақұл дейді, анан барбанан бөлешкенде шол тиги аны көркөмдө Рыскылбек ата кыйын айтчу. Мен кошо күрөшкөндө ол айтчу да. Ана ошол оң бут, сол бут менен чалдым, оң бут менен чалып чаптым деп чапканда тигил багы калыста турат эди, унчукпай карап эле. Тиги жармашып кеткенде коркуп кетип багы чыкыйдан эки кол менен карап отуруп ныктап туруп башын аттап кеткен экен. Ошол түнү ошол балбан өлүп калыптыр. Шаптандын балбаны. Анымандарынан качырып эми сен кача эми Шаптан эми жейер эмеспи сен Шаптанды унчукпай сөйүн алып кеткен дейт. Кийинки жылдан бир жылдан айттырыптыр. Бекназарга келсин деп. Ошол жаңағы балбанга барганда биринчи немесин унуткан турбайм, отурганда тиги турбайт да чөкчүп отурат депчи. Анан жанында барат турбайт, элдин баары күрөш дейт. Анан тиги капталында турган экен да шойынчу. Анан артынан өтүп барып шилиге чапканда тиги тоңкосуна кетти. Ошондо колу жазганда колунда топону көрүптү элдерчи. Ал топонду бетине чачып кармамакка кейпинде. Анан ошондо моюнга чаптап, моюнга чапканбы, моюнчу деп, ошондо моюнчу аталып калган да киши. Бекназар. Аталышы ошондо моюнчу болуп Бекназар. Ошону айтам да. Анан Бекназар атабыз ошол өзү айтчу экен, мен келип, Кеминге келдим дейт. Кеминге келгенде Бекназарды менин чоң атам Дегенбай көргөн экен. Мен ошол барып ошол жардам берип калдым деп айтчу экен Дегенбай атам. Анан ошол барганда айтты, эми тайке сени былтыр мени бозортуп, балбанымды жыгып чыкмактан өлтүрүп койдуң эле. Эми мен сени быйыл казактын балбанына саламын. Ошо балбанды жыгып мени кызартып кубантсаң бактың. Аны жығылып қалсаң, дағы бозортсаң, қайра туғандарды қайырылып барып көру азап болады деген екен. Анан бір кишиге қош беріп тұр, шо киши Кеминдің бойына бос үй тиіп қойып жайлата бағып, Сарымайға буğday чөкме қылып берді дейді. Тамақ үштеп беріп, астыма арқан, қыл арқан салып жатқырып, анан шо күрөштің ықмасын үйретіп, бұл Кеминдің суусундағы құчағым жеткен таштың барын көтеріп, шығып, қайра көтеріп түсіп, мен көтеріп таш қалған жоқ деп айтшы екен.
Анан күсүндө чукулдаганда ошол мен балбан болот деп айтып, сен айтпагын жашырып айтпай жашырып койгон этек жаганда ошол күрөштүм деп ал казактын балбанды билбейт. Кең баалек неме экен деп айтчу экен. Колдордун баштары үшүп алганда мукурайган эме экен колдордун баары. Анан кең баалак неме экен, ошо мен күрөштүм. Күрөшсөм күчүбүз бирдей экен. Бирок анын немеси мен андан кийин карлуула көрүнүп алдым. Багалегиден тартайсам багалеги түрүлүп кетип буту келбейт колума. Этегине шычкырдан колумду салып түрүп орап көтөрүп чапканда ошол колум чыкпай калып, анан чыкырын чечип чыгарышып, эми өлүмдөн калдым го деп атсам эртең менен кетейин деп атсам айт дейт. Эртең менен шабдан келип кетсин деп айтты. Анан эртеси күнү барып отурат да чочуп үйгө бара кетиң келеби. Анан түшкөндө шабдан чыгып окуйт айке кел. Сени мактанып элим казак менен кыргызга бүт чоң чыгып атсам сени бетиме кармап. Сен отура бер ушу басына жанына апарып, анан кирсем ушу манаптардын мөңчө манаптын жанына отурдум, жанына коюп койдум, уунум калсылдап араң отурдум деп айтчу экен агиш. Анан ошондо агишиге колуна мөөр басылган кагаз берген экен, жеринен ичилеп. Бүгүнкү күндө ошол тегирменин ичи деп коет. Ошол суу тегирмен суусуна ошол торпокчулардын баары тегирмен куруп, көөрүк ташып, устатчылык кылып, ошо тегирменин ичине ээлешкенде бүгүндө ушул жерлерин ушатын алышкан турушат. Ошо Ерназардын да Бекназардын күмбөсү ошо ичинде. Ал эми агасы Бекназар болсо ошол бирөө 14-тө, бирөө 12-де кечинде атасы ноопастын терисин илетип сабак кылабыз деп илетсе экөө үсүп алыптыр. Ана булар оңой эмес экен, жашырып коюп, мына ошол белки Ерназары адегенде күрөшүп баштаган экен да. Анан айттыр ошол кийин 16-га чыгып, Бекназар 14-ге чыкканда экөө күрөштүп күрөштүрсө, экөө жыгыша албай калыптыр такыр. Анан атасынан эми балам кой, сен иниңе жол бер. Батамды берейин, сен бекинчи түшпө күрөшкө. Бул күрөшсүн, сен жыга албай болдуң. Сен кыйын чыга такыр. Деп батасын берип, Ерназар күрөшпөй калган дейт. Агыш күрөшпөй калып, анан өзү баягы күчү батпай атса, соода кылам деп анжанга соодага барып, анан базардагылардын көргөн тигинсин алып жеп, мунусун кармап кетип окуйп кетип калып бербей, ушинтип таратчу экен да. Анан бирөөнүн баратан пиясын жейиптир. Соодагер. Кыргыз өлүп кетесиң го десе, өлбөйм мен. Ушундан бир чара жеп берейин дептир. Жей албайсың, жейм. Не өлчү, белдешелде. Бир ат. Вот атыңды коюп кой. Жей албай калса атыңды алып калам. Аты бар да. Ошентип аттын акчаны көргөзүп коюп, анан чоң тыра менен бирди алып келип пиязды коюп барды. Анан ошону ачытып, анан оозума баткандай кылды, анан баягы 3-кө бөлүп, 4-кө бөлүп баткандай. Анан бача бүт жеп акчасын алып анан чыкканда ошол Көгарттын суусу деп айтат уламышта. Көгарттын суусуна жеткенде ушу жалап атынан да суу кандай. Ошо жеткенде күйүп бардым деп айтат, өрттөнө ичим алып. Ба сууга эле түштүм, кийимге мен жаттым. Тумшугум эле чыгарам. Көкүрөм чыкса өрттөнөт күйүп эле. Ошого күнү-түнү жатып аракы салып келдим эле. Кийин ушинтип калдым деп денеси тырмаганда канап кетсе ак күп болуп териси туурулуп туруш дейт. Ошол баатырдын өзүнүн касиетин кийин Сайыс олордун астында эле, ошо Сайыс курулгандан кийин эле. 9 тоrodон жонуна 1 центнер арпаны тагып алып акталага жөгөргөн экен. Чечпей. Ушу Кырман маалында келди деп айтат. Анан келгенде жарым чеңесте бар, жарым берсе чөкчүп отуруп ичип, анан кайра туруп таякты таянганда ошо как жерге карышта кирип кетти дейт таяк. Ана аке бул эмне десе, таруу эле ошо. Кыштада бос чейин деп алып келдим, 1 центнер таруу дептир. Бооруңда эмне кылдың мынсы? Эми кемпир көргөндө сурабасын деп сок койду, байлап койдум эле деп койду дейт. Анан мен тынбайсың, чечип коесуң. Жок, чечпей эле, кете берем үйгө кой. Жактым, чечпей келдим. Муну чечип койсом силер кайта коюп мага бере албайсыңар. Бутуңду болсо, жок, мен турганда кете берем балдар. Отуруп турганда Кудай аткан тисе болбойт атпайбы? Деп айткан экен. Анан көрүңүзчү, азыр ким алып келет? 9 тоrodон. Ошону айтпасаң. Дашып алып. Тоже эс алып келген ушул. Ат келе албайт, ат келе албайт. Ооба, жакшы. Биз жана катар менен айтып келатып баягы унутуп калабыз. Бул Омондоштун кара бала деп коебуз. Ушул жөнүндө айтсаңыз, кара баланын тукумдары. Бул Омондоштун кара бала тукумдары биздин урпактары азыр немеде жашашат, тиги айылда. Жашашат, асыраак. Анан бул кара баладан Бекмурат уулу, анан да бир 3 ул, 4 ул тарайт кара баланы. Анан ошондон тиги Бекмурат уулунан бул жанагы Турсунбаевдар Жумгалда калыптыр дейт. Жумгалдан Нуркан Турсунбаев, Таттымбек Турсунбаев ошолор тиги кара бала
Карабаладан. Татып тұрсын бай Карабаладан ба? Карабала. Тоқналы. Карабалан Бекмурат уулунан. Бекмурат уулу. Карабала менен Бекмурат. Карабаланын баласы Бекмурат. Тоқналы Бекмурат Карабаланын баласы ба, же бир тууганы катары берилеби? Менин чогулткан вариантымда бул Бекмурат тактапаңызчы. Бул Битага Бекмурат Ашым Олжочу болуп булар бир тууган болот. Мына ошону тактагыла. Бекмураттан баягы Жээнтай, Түлөөтай, Байсейит Тору деп кетет. Ушул Байсейиттин балдары бүт жум калды. Ушул Байсейиттен ушул Нурхан акада кетет экен. Мен жумгалтар менен тактап атам. Бул Байсейиттин Бекмураттын Байсейитине кетет булар. Анан бул Карабаланын экинчи Кожомберди деген баласынан мен тукумун таппай аткан, булар Кочкордо экен. Акчийде, анан Чекилдек деген айылдагы ошол Кожомбердинин балдары экен. Эки айылда турат экен булар. Карабаланын тиги баласы Кожомбердинин балдары экен да. Ошолордон жанагы арпачы, буудайчы, талканчы деген 3-1 тууган балдар. Арпачы, буудайчы, талканчы ушакта, Бул Кочкордо турат экен. Мына ушуларды мен тактап Темирбек сиз айтып атпаңыз бире. Темирбек деген тууганын мен сүйлөшүп такташтым, ушулардыкы бар экен. Анан бул жерде такталбай атат. Биздин Кочкордо Чормок деген атанын балдары бар экен. Ушул Чормок атанын Чормоктун атасы ким экенин билбейт. Мындай көп бизде. Могуреки арпачы будайчыны биз таппай атканбыз издепчи. Булар ошол Кожомбердини Кожоналик деп жазып коюштур. Өздөрү. Анан бул Кожоналик деген жок бизде деп издеп таппай атсам, Кожоналиктин баласы Кечүүбай деген экөө тең бирдей. Ошонун балдары. Ай бул Чекилдек дегелер Кожомберди отпойбу? Сен атаң Кожомберди эле го, Кожоналик эмес. Деп анан тукумун сүрсөк, ошол Кожоналиктин балдары тигили Кожомбердинин балдары экен. Анан такташып макулдашып азыр мына Карабалага келип такалды булар. Тегин тапты да. Бизде ушунда ушинтип жаңыдан баштап эми кошулуп атабыз. Жакшымы? Тактаганыңар жакшы болуп атпайбы? Ушу жанагы немеден немеге кайрылып кетейин деп биздин тиги Байсалдан жана Эрмек болуш болот ба? Эрмектен Шербек. Шербектен Сабай Бейшеналы деп. Ошо мен айтайын деген Бейшеналы го дейм баласы. Бейшеналы баласы. Бейшеналы, улуу баласы. Анан Бейшеналыдан анан жана Шүкүрбек Бейшеналиев деген жазуучу чыккан. Ооба, мен ойлоп атпаймынбы Эрмектен Бейшеналы деп. Жок, Эрмектен Шербек, Шербектен Сабай, Сабайдан Бейшеналы. Анан Бейшеналыдан жанагы жазуучу, чоң жазуучу Шүкүрбек Бейшеналиев. Байсал болушту. Эрмек болуштун. Мына могу китептин автору Эрмек упактары. Эрмек болуштун упактары турбайбы? О, жакшы. Бизде дагы бул Үркүнчүнүн уулдары, Омолдоштун уулдары, ушулардан баатырлар да чыккан. Карагер, Сарыгер деген балбан чыккан. Ал балбандардын Шаптанбек уулу Аалы өз аты. Аны Карагер деп койгон. Алкан уулу Мамбет Сарыгер деп койгон. Булар аш тойдо күрөшүп, жыгылган эмес экен. Анан менин бир эсимде бир неме бар ушул жана Сарыгер, Карагер Аалы балбан жөнүндө. Биз бала кезде ушул колхоздун короо сарайларын ремонттоп чечендер келчү. Үй бүлөлөрү менен шыбап балдар аялдар болуп келчү. Анан бизде чоң дүкөн деп койчу эле ошол магазиндин алдында эл жыйылып чечендер болуп туруп, чечендер килеген чечендер экен. Анан туруп алып күрөшөбүз. Кана чыгасың, кимиң чыгасың? Тыбыда бел тегерек деп ошол жерде аалата турган дейт. 60-тан өтүп калган. 70 тагып калган киши экен. Аалата турган дейт. Анда чыгып эле биз жактан чыкпайт дейт. Чыкпай анан бир жашыраак кишини алып чыгышты дейт чеченге. Алып чыгышып чечен менен күрөшкөндө чечен жыгып кой дейт. Жыгып койгондо анан аалата ачууланып, "Ушу немеден жыгыласыңар, мен күрөшөм" деп чечинип, анан өсү чыгып, анан чеченди көтөрүп чыгыпты дейт. Аалата ушу 70ке барып калган убагында. Ушундай балбандар өткөн. Анан Шургуй балбан деген болгон. Шургуй балбан, Көбөй балбан деген өсүм Арык баланын уулу, Чолпонбайдын уулу Көбөй балбан деген ал така ер сайышка түшүп, аш тойлордо ер сайышка түшүп байге берген эмес. Анан аны айтып өсү чоң киши экен, 2 метрден ашыгыраак киши экен. Анан айтып калышат, аталар айтчу, кепичинин ичине
улак жатып алчу деп. Жатқан улактар кепчинен жатып алчу деген. Ушундай немелер өткөн. Анан жанагы Омолдоштун да бир урусунан жана сиз айтып аткан тиги немелерден Кубат, Осмонбет Кубат. Осмонбет Кубат биринчи чыккан туңгуч геолог илимдеринин доктору. Ушул Омолдоштун урпактарынан Осмонбет Кубат. Жана Шургуй деп айтып калдыңыз. Токуналы, шуну тактап койсоң. Шургуй менен Коной. Бул бизде мурунку бага элдин легендасын угуп жүрсүм мен Шургуй Туткуй деп. Бул Конойдун жээни деп жүрчү. Ооба, Шургуй Туткуй деп. Анан Коной тайкеси болуптур деп жүрчү да. Угуп жүрчүбүз. Элде айтылып жүрчү. Анан бул Шургуйдун прямой тукуму бүгүнкү күндө мына Тазабек Олег деген аксакал Баятыпта жашап. Санжырайлык деушү да, дагы ошол атасы жазган Санжырасы барган, барсам ошол айтты. Бул Каракулдун баласы Шургуй, Бургуй экөө тууган болгон, Коной эмес деди. Ошо Каракулдун кызынын баласы Коной. Ал наоборот тиги Шургуйга жээн болгон деди. Ооба. Ооба, анан бул кандай болгон мен таржыма кылдым, укканым айтсам айтты, агышы. Сен угуптур, бир айтайын деп мындай деп айтты да мага. Шургуй, Бургуй экөө агыны болуп, 2 жаш айырма болуптур. Анан бир жылы кышында Шургуй 12-де, 14-тө, Бургуй 14-тө кезинде кышында келсе бир буура кубалап. Анан Шургуй анга кире калып жашырып десе чөгөлөп тиштей турган болгондо Бургуй келип ошо түбүн тартып түйгөн дейт. Инисине бурушуп. Анан ошондон көз тийип Бургуй өлүп калган эртеле. Ооба. Ушундай. Дейт. Анан Шургуй баягы угулат да күчү көрүп, анан ошо Коной келип экөөдөн эсеркен терисин иледисе өкүсүп алып, анан Коной анда чоң эле киши экен да. Чоң эле балбанга чыккан тактуу киши. Балбанга чыгып жүрмүш да. Анан көрүп ошондо бир экөөнүн айырмасы бир 25-30 жаш окшойт да менимче. Анан Шургуйдун күчүн көрүп, анан кийин айткан экен. Мен деп досторуна да кийин бир 2 жылдан кийин менин бир тайкем баласы бар, өтө күчтүү. Ушунда бар, күрөшөм, соңкурга барат. Анан соңкурга келип тай союп коноктосо, жеген келсе тайкес тай соет да коноктосо. Баягы тайдын каржыгын имерип, толгоп мынтип сындыра албай чыдап калган экен. Коной. Анан тиги жээниң сени чагып бер деп атат го деп тиги энеси айтса тиги тырс сындырып чугун чагып бериптир. Унчукпай сөз болбойт кетет, анда достор айтат, сен кара күрөшкөнүң деп. Бир мүнөт. Энеси деп атпайсыңар, Шургуйдун энеси. Шургуйдун энеси Конойго ким болот? Таажаңа болот да. Ооба. Таажаңа болот да. Конойдун энеси Каракулдун кызы да. Шургуйдун эжеси. Ким? Шургуйдун эжеси. Шургуйдун эжеси. Ошону айтып атам. Эжеси Эжеси болот. апасы. Ооба. Шургуйдун эжеси. Эжеси болот. Анан ошондон тиги жеңилдим деп көрбөдүм мен ошо каржылыкты бураганда боконом тайып кете баштады. Ал ошондо токтотпой сындырып кой жөнүндө деген экен. Ошо менен бул Шургуйду атагы чыгып мынтип алыш баштаганда ошо кезде жанагы коконгандын Маразык деген тиги аскери башчысы тиги чептелеп турган ошо Маразыктын убагында бир төөсү эмеге баткага тыгылып калыптыр саска. Анан Шургуй келсин, Шургуй сурат деп атса, Коной келип тартып чыгарып коюптур. Анан Маразык ай рас болду, сен чоро элдин эмессиң, сен тиги жактан келсең, мен алып калам, сен кетпейсиң эч жака. Сен мага жас бол жигит болосуң. Мен саба деген сабайсың, бара деген байлайсың, сен мен ошо тайларыма келип, ушуну мен сага кол салмак белем. Деп жанында келген жигиттин ат-маты менен алып турган ыргызат тиги Маразды өстү. Эр токумдап ыргыткандан кийин качып, кокуй. Десе ошондон бул мен жөнгө өтөдөн качып, чумгал жака турбайын деп исин жашырып, кадыркы жанагы ат башынын тоосуна барып, Шайтан көпүрө жака барып, Коной ошол жака жашап калган дейт. 1-2 жыл Маразык кеткенче. Анан Шургуй ага чейин ошол күрөшкө чыгып, тиягын алып, биягын алып, улам балбан болуп күрөшкө жыгы бериптир ат башы монголдордун тойлорунда. Анан монголдор ушу быйыл Шургуйга байге бербей эле коелу. Мына калтырал деп 1 жума кеч айтып, той боласызда болот деп. 1 жума эрте өткөрүп. Эрте өткөрүп коет, анан барса жок. Талада калды, эч кимдир кеткен бар деп. Достор менен ачка калат дейт барган кишилерге Шургуй. Анан кайтадан баягы ашып келатса келет бир тетиги үйдө 5-6 кою бар экен. Мен бир костун уурдап келейин. Деп анан баягы кечинде ууруга барса, Коной косуларын көгөндөп чукул байлап коюп жанына ятчу экен. Анан тиги чечип атса, Коной унчукпаймын сырым өтүктүн такасына кармаган экен. Такан өткүч экен. Ооба. Анан кармаганда тиги
Qosun çeçkende ey de qo'ysa tigi turqag'amacha ketib qoldi, taqa qalib qoldi qo'limda. O'yladi, o so'g'un emas, shunchalik julg'an bu kuchli ekan, artdan tanibay. So'rib ketganda tigi. Tanibay tigi. O'sha tanibay. O'sha takesinden quvalaganda ketdim. Taqa tigi qo'lini olib qo'yib, tigi chiqqancha müdürülbey ketgan. Anam quvalagandan o'sha shayton ko'piradi deb qo'ychi, o'sha quvush qap chiqaydi, dast başını suz o'tib qapti. O'sha qap chiqaydan so'qadan bu so'qqa siqilib ketdi. Bir 7-8 metr bo'lsa quvushdi. Anam qiqirib, "Ey sen jinsinmi, shaytonmi, sen kimsin? Men deysen ko'rladim. Sen kimsin? Sen tar men şurgumuz, ta sen de kaçtın, men taragan jokmун. Qaytadan qo'ssun so'yib jep, anan kele marazı ketdi, sen hem gel. Degan ошондон Коной кайра жумган жакка кеткен дейт, көчүп. Анан шургуй ошо тигенде бияктан жүрүп, балбан болсун бир жылы ошо тигемеге барам, көл жактан бир тойго чакырып баратса, дагы Кочкордун ак чийинде бир октун оосунда коргондун нугу бар дейт, Коной коргон деп. Ошо жерден күрөшкөн деп айтылат. Коной тосуп туруп шургуйду. Баягы үйүн тигип тозуп кетип турган деген айтып айтылат, ошолбу? Анан тосуп турат экен, келип эсети аттан түшкөндө аттан түшүрөк деле. Кел тайке, мен сени күрөшөм деп турду. Койсу тайке, ишенбейт. Улуу киши болсо, жок күрөшөм, чечин даярда. Сен тигиден барып атынан түшүп, тиги канжыгадан баганда кайшымын чечип, чепкенин чечейин деп бир жеген суурганда кармаптыр. Душманды камытпай кармайт деп. Анан болбой колун жүрүп анан жыгып коюпту тайкесин. Жээнин. Ошо жыкканда айттыр, "Эми тайке, мен айыр төштүн астында калганда өлөм деген антым бар эле. Мен сени менен кошо барбайм, сен өзүңө барып кел." Экөө чогуу бармакка кейпинде. Кайретini Кур'ана коет деген экен. Ишенбейт эми жактага түшөндөн. Барып бир жума жүрүп кайта келсе ошо жетилиги болуп аптыр дейт Конойду. Ошентип, анан шургуй өсү жанагы момолдорлорго таарынып, булар мени ушинтип ыза кылды деп. Чабам мен, жылга чабам деп. Биринчи жылы чаап, кийинки жылы 2 чапкан экен. Экинчи жолу чабар десе айттыр, "Ey кой балам, барбасаңчы. Бул эмне боло экен айтканда, сен барбасаңчы балам. Жумгалдан кишинин куну деле бүттү го тамам. Сен эмне киши алмак бараң аяктан. Алсаң жылкы алмаксың, албадыңбы болду. Сен болбой барган дейт. Ошонун жанында барганда Ажыбай деген bir кара сакал, ыманын кара сакалынан жигити болуптур. Аны соңкодойм деп койчу экен. Ошо соңкодон килчкенси болупту да кишинин. Адагы ошол ууру болуп, жылкы чаап, тияктан бияктан жор туулдап жүргөн өзү күчтүү, кыйын киши болуптур. Улакчы болуп, улак берчү эмес экен тага соңко. Соңко түшкөндө улак течим алчу эмес дейт. Анан ошол барып жылкы чаап, экинчи жолу чаап. Анан кайта келатып кадырда ошо жасы кечүү деп коет. Ошо кадыралдын тушунда, тоолоп калып өйдөрөк кадыралдын тушунда жайык кечүүдө ошо токойго алып кирип жылкыны. Эс алып жатсам бир жигит келиптир. "О, Шургуй баатыр, үлүш бербейсиңби? Шыралга болсун сен келсең" дептир. Соогат депти. Соогат десең айттыр. "Кайсын аласың сен сарылабыштын ошол Ажыбай ошо соңкодой кармап туруптур да. Ошону карап ушуну десе ал дептир. Айттыр, "Койсоңчу, жылкынын асылы ушул эле. Кырым болот, бербесе, койчом момунча жылкы алып берсин. Кой, бердирип коюптур да. Насарын сындырбайлы дептир, ошону берип бербе деп жакшылайттыр. Ал көрсө, жана моңголдордун чалгынчысы экен да. Şu Moğoldorlar tiyaktan cağı menен kelgen eken da. Anan tigiler gelip kıykırıp çuruldap kaptaganda atına jetpey kalıptı Şurguy. Jetpeyenen bir aygırdın jalın karmap jaydak minip suya cağı atıp, ошо жаадан тиги суудан кетип чыкпай, ол жалдан чыгып кетип агып кетип өлүптүр. Нарын суу агып кетти да. Агып кеткенде тиги соңкодой анан жылкыны алып өтүп анан барып айткан экен. Шургуй агып кетти. Жылкынын 3тен 1 калып калды, 3тен 2 алып чыктык, биз келдик. Деп барса нымандардан келип иштеп, ушу жанагы ылдырак жактан сөөгүн таап, апарып соңкурга койгон дейт. Соңкур немен. Тааптырбы? Таап. Анан ошол 3 күндөн кийин келип таап дейт, соңкурга апарып койгон дейт сөөгүн. Ошо Шургуйдун сөөгү соңкулда деп айтты мага. Ошо мен укканыма караганда Шургуйдун өлүмү ошондой деп айтылат да, баягы Капчыгайдан кирип келатканда атып, анан бул жаралар болуп, анан жанагы шоңко башка атка учкаштырат. Ошо атка мингизип, айырга мингизип, айгырдын өтөсүң, жалын бекем карма деп мингизип, анан жаны чыгып кетип ажырабалган тиги. Жалына колуң ороп, неметти, жалга жат деп ошо жайда анан неметкенден анан жана атып анан чыга берерде тиги айтыптыр. Кете бер, мага карап, кете бер, мен болбаганымды сууга кулап түшүптүр. Жылкыларды айдап кете бер деп. Мен укканыма караганда ошол сөөк табылбай калган. Анан кийин барып тиги сөөктү иштеп табышып, жылкыны жеткирип коюп, Шургуй ушинтти деп анан барып иштеп табышып, таап анан кийин жумгалга
алып келген жумгалга коюп. Олег акен айткан ушундай деди, ушу 3 күн деген таап келип соң көлгө коюлган. Ошол көйдүн сөөгү соң көлдө деди да. Урматтуу замандаштар, мына биз тактап атпайбызбы? Бул жөн эле жөө жомок эмес. Эл оозунда айтылып калган сөздөр, ошону изилдеп тактап жүрүшөт. Мына биз айтышып атып, баягы бир туура жолго келип атабыз да, баягы элдин айтканын салыштырып. Бир чети коной өзү жана сиз айткандай жакшы эле баягы күрөшпөйм деп, аягында күрөшүп жыгылып калгандан кийин мен болбой калдым деп жана каза болуп калган деген чын. Бул бир аз убакыттан эле каза болуп калат да. Баягы намысына тийип койду, биз болбойт эле күрөшүп. Ал деген Шургуйдун балбан экенин билген да. Бул коной балбандын өзү эмгекчил иши болгон экен. Бул негиздеп жана Таштөбө айылын негиздеген экен. Коной болгон да, жана Таштөбө айылы. Шургуйдагы неметип калыптыр да тиги. Билип калыптыр. Мен катуураак чаап алдым деп атына минбей, атын жетелеп тайка кете бер деп атын жетелеп неметкенде, атына минбей кеткенде катуураак чаап алдым мен. Ушу неме болбосо экен деп күмөн болуп кеткен экен Шургуйда. Мына тактоодо ар бир аталыктан бир аз болсо да бир кабар берип кетели. Жана биз тежик деп атпайбызбы? Эсенгелди өзүнчө айтып элекпиз. Ушу Эсенгелдин урпактары жөнүндө бир айтып койсоң. Бул эми Эсенгелди атабыздын урпактарынан Мыктыбек Варпачы деген аксакал бар. Ошо өмүр бою ошол мугалим болуп, директор болуп иштеген киши, ошол киши иргеп жазыптыр. Ал кишиден мен алдым. Бул Эсенгелдиден 4 бала экен. Оолбай, Олжобай, Мамбет, Байтүгөл деп. 4 бала экен да. Эми ушул Олжобайдын балдары ушу Теректе турат да. Оолбектин балдары Баятта Акчиде турат. Мамбеттин балдары Аккаяда турат экен. Ал эми Байтүгөлдүн балдары Курткада турат. Буларды ошол 4 атанын балдары 4 жерде турат да буларды. Буларда Торгойдун эмеси менен тартипке салуусу менен 4 жерге кеткен деген бир сөз бар да. Анан булардын балдары ушул негизинен бүгүнкүгө чейин жазып турат киши. Бүгүнкү балдарга чейин бүтүсүн жазып койду, буларды аябай так экен да. Ушу 4 атадан тагыптыр. Эми урматтуу замандаштар, мына аз да болсо ыман тукуму дейбизби? Аз да болсо биз бүгүн талкууга салдык. Мына тип токтоналы доктор аксакалдар өзү кыдырып, иликтеп, изилдеп жүрүп санжыраларын чогултушкан экен. Ымандын аз да болсо көптөй көрүңүздөр, каталар болот. Аны дагы мен ойлойм ушундан кийин түздөшөбүз. Телефондору бар кишилердин мага чалсаңыздар, мен берип турамын. Негизинен бул мындай айтыш керек, бул түшүнгөн адамга абдан чоң эмгек. Муну ушул кыдырып жүрүп, бирден терип жазып жүргөн адамдарда, мына сизде да колуңузда турат. Бул чоң эмгек деп ойлойм. Эми катасы жок деп айтканга болбойт. Болот ката. Анткени 1-2-3 вариант менен айтылат, болот. Эми ошону акырындап, эми бул башаты түздөп алсак болот деген ойдомун. Атайын кезиңиздер, доктор Аксакал, рахмат сиздерге. Мына азыркы учурда бир урпактарга бир чоң бир эстелик деген эзби калтырып атасыңар да. Ымандын тукумун түздөп келдиңер. Ымандын ичинде канча белгилүү кишилер чыккан. Ошону айтып өтсүңөр. Арбагы ыраазы болсун ал кишилердин, өтүп кеткен кишилер. Алай эми эле ыман тукум өсүп өнө берсин. Сиздердей адамдар ушуну кыдырып, издеп, ушул жаштарга бир жол көрсөтсө, ыман тукумундагы жаштар улап кетет деген ойдомун. Рахмат силерге. Ишиңерде ийгилик болсун. Сизге рахмат. Сизге чоң рахмат. Актарада чоролор эле бар дейт, бөлөк уруу жөнүндө кеп кылбайт. Ал ошол мен нардандым ошону. Чалдым тиги эмесине. Прямо чалсам, алып мен сөзүмө угуспай койдум, бирок айттым, булар туура эмес. Актарада деген ботом 6-40 руу эл бар. Чоро эмес эле аята ыман саяк деген бар. Чоролордун келбеги толтура, бастар да бар бизде. Анан билбегендер сөз кошпогула десем, сизге келип айтпайсызбы деди. Ошондон баштап былтыртан бери сиз менен мына тыкыз маалымат салып сурашып атам. Биздин мына ушул ымандарды жасып баштаганыбыз бул бизди баш эле. Мына сизге рахмат. Биз сиздей санжырач эмеспиз. Биз изилдөөчүбүз да. Анализ атпай, иликтөөчүбүз. Сиз болсо сиздин жанагындай айткан мен билбеген аталарды мен сизден үйрөндүм азыр. Сизге чоң рахмат. Сиздин
ушул санжыра берүүңүздү такай көрөбүз. Бул жакшы болуп атат. Тарбиялык мааниси мунун өтө көп. Жанагы урпактары билиш керек, аталарын, бабаларын, баатырларын билиш керек. Азыркы урпактар көбүнчө жанагы компьютер, оюнга кирип кетип билбей, анан жет атасын билбеген жетеси кулдап коет. Ал билип жүрүш керек. Мунун тарбиялык мааниси да бар, жакшы маанилери бар. Ким экенин билиш керек. Ушундай алып барып, ушундай иштерди алып бараткан сизге чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу замандаштар. Ушу менен Санжыра программасын аяктайбыз. Саламаттуу болуңуздар.